не с той стороны закидывать просто. Быйыл апрель революциясына 15 жыл болду. 2010 жылдын 7 апрелинде Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режими кулатылган. 2009 жылдын аягында Кыргызстанда оппозиция биригип, бириккен элдик кыймылын түзөт. Анын курамына Жоогазын революциясынын башында тургандар кирип, 17 мартта Бишкекте элдик курултай өткөрүшөт. Курултайдын катышуучулары үй бүлөлүк башкарууга жол жок, Исмаил Исаковго боштондук, азаттыкка азаттык деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Элдик курултайды уюштуруу комитетинин төрайымы Роза Отунбаева, оппозициячыл саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Алмазбек Атамбаев, Темир Сариев, Эмил Каптагаев Бакиевдин бийлигин кескин сынга алышкан. Ал эми 23 жана 24 мартта Бишкекте бийлик уюштурган ынтымак курултайы өтүп, Бакиев сын пикирлерге жооп берген. Бирок оппозиция Бакиевдин берген жоопторуна канааттанган эмес. 6 апрелде Таласта Бакиевдин бийлигине каршылар топтолуп, облустук администрациянын имаратын басып алышкан. Бакиевдин бийликтен кетишин талап кылган элди ок дагы токтото алган эмес. Элди тынчтандыруу үчүн келген ошол кездеги ички иштер министри Молдомуса Кангантиев барымтага алынып, кан жалата сабалган. Мне неудобно перед народом, что я выполнял указания Бакиева. Да. Таласта түнү менен Бакиевдин портреттери өртөлүп, таң эрте эл Бишкекке ак үйдү көздөй жөнөйт. Бул күнү түнү менен өлкөдөгү бардык оппозиция лидерлери камакка алынган. 7 апрелдин тагында өлкөнүн булуң бурчунан борбор калааны көздөй агылып келген эл алгач форум имаратынын алдында чогулуп, нааразычылыктарын айта баштаган. Форумда күч түзүмдөрү менен элдин ортосунда алгачкы кагылышуу орун алып, жаракат алгандар болгон. Андан кийин эл ошол кездеги президент Курманбек Бакиев отурган ак үйдүн алдында чогулат. Ак үйдү коргоого алган курсанттар, милиционерлер демонстранттарга күч колдонуп, акыр аягы элге ок дагы атылган. Митингчилердин бир бөлүгү түрмөдө отурган оппозиционерлерди бошотушат. Курманбек Бакиев ак үйдөн качып чыгып, бир туугандары менен кичи мекенин Жалал Абадка барат. Ал жактан Лукашенко менен сүйлөшүүлөр жүрүп, Бакиевдер Казакстан аркылуу Беларуска чыгып кетет. 14 мүчөдөн турган убактылуу өкмөт түзүлүп, төрайымы болуп Роза Отунбаева дайындалат. Отунбаева президент шайланганга чейин өткөн мезгилдин президенти кызматын аркалайт. Алмазбек Атамбаев төрайымдын биринчи орун басары, Темир Сариев финансы боюнча орун басары, Өмүрбек Текебаев экономика боюнча орун басары, Азимбек Бекназаров төрайымдын дагы бир орун басары, Болот Шернияз ички иштер министри, Кеңешбек Дүйшөбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, Исмаил Исаков коргоо министринин милдетин аткаруучусу, Эмилбек Каптагаев убактылуу өкмөттүн аппаратынын жетекчиси болгон. Текебаев баштаган топко өлкөнүн жаңы конституциясын кыска убакытта жазуу милдети жүктөлөт. Курманбек Бакиевдин бийлигинин кулатылышына биринчи кезекте өлкөдө өткөн парламенттик жана президенттик шайлоо негиз болгон оппозиция жана укук коргоочу уюмдар эки шайлоо тең таза эмес өткөн жогорку кеңешке шайлоо Ак жол партиясы үчүн бурмаланганын айтып чыгышкан. Жарандык активисттер Бакиев Ак жол партиясы менен каалаган мыйзам жаздырып, бийликти өзүнө топтоп алды деп айыпташкан. 2009 жылда өткөн президенттик шайлоодо Бакиев экинчи мөөнөткө шайланат. Андан кийин Бакиевдин кенже уулу Максим Бакиев үчүн инвестициялар агенттиги түзүлөт. Максим чет элдик инвестицияларды тартып келе жатат деген шылтоо менен кылмыштуу каржылык операцияларды ишке ашырып, акчаларды өлкөдөн чыгарып турган. Максим бир нече банктарды басып алганы аныкталган. Ал эми улуу баласы Марат Бакиев улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башкармалыгынын башчысынын орун басары, иниси Жаныш Бакиев мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчиси болуп турган. Дагы бир иниси Марат Бакиев Кыргызстандын Германиядагы элчиси, бир тууганы Канбек Бакиев Сузакта айыл өкмөт, иниси Адыл Бакиев Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинде иштейт. Ал эми дагы бир иниси Акмат Бакиев жеке ишкер болгон. Бакиевдин бийлигинин тушунда 30га жакын саясатчы, депутат жана журналист киши колдуу болгон. Ошол кезде өлкөнүн тагдыры, кадрдык маселелер, саясатчылардын тагдыры Максим менен Жаныш Бакиевдин кабинетинде чечилип калганы айтылган. Революциянын алдында Кыргызстанда электр энергиясы менен жылуулуктун баасы кымбаттаган. Андан кийин бийлик ар бир телефон сүйлөшүүгө 60 тыйындан алуу чечимин кабыл алган. Мындай чечим элдин кыжырына тийген. Анткени өлкөдө ансыз да элдин жашоосу кыйындап, коррупция гүлдөгөн учур болгон. Апрель окуясына байланыштуу 30га жакын кишиге кылмыш иши козголгон.
Курманбек Бакиевди жана улуу баласы Марат Бакиевди 30 жылга, бир тууган энеси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев менен кичүү уулу Максим Бакиев өмүрүнүн акырына чейин ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновду 15 жылга кесүү боюнча сыртынан өкүм чыккан. Бакиев жана анын үй бүлөсү Минскте башкалка алып келет. Бакиевдер Беларуста кымбат баалуу хан сарайларда жашап, бизнес жүргүзүп келе жатышат. Бакиевдер менен Данияр Үсөнов аты жөнүн өзгөртүп, Беларусь паспортун дагы алышкан. Минск Бишкектин Бакиевдерди экстрадициялоо өтүнүчүн четке кагып келет. Акыркы учурларда Курманбек Бакиев Кыргызстанга келет, убактылуу өкмөттүн жоопкерчилиги каралат деген кептер утур айтылып жатат. Жада калса, президент Садыр Жапаров өзү дагы Минск эгер Курманбек Бакиевди камабасаңар өткөрүп берели деген сунуш билдиргенин айтып чыкты. Биз ойлонуп жатабыз, бир чети макул деп алып келип, ТЭЦ боюнча, музей боюнча сурабайлыбы, кимдер канча акча алганын айтып берсе болду. Акчаларды бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Уурдалган миллиарддаган акчаларды ушундай жолдор менен эле кайтардык го. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча деле ушундай маселе, деген президент. Кыргызстанда 30 жылга сотулган Курманбек Бакиев келсе, мыйзамдуу жагы кандай болоорун азырынча бийлик түшүндүрө элек. Суд чечимине ылайык Бакиев өлкөгө келер замат камакка алынышы керек. 7 апрелде 87 киши окко учкан, жүздөгөн адам түрдүү жарааттар менен ооруканаларга түшкөн. Кийин ооруканада каза болгондорду кошкондо апрель революциясында курман болгондордун саны 100дөн ашкан. 7 апрель Кыргызстанда элдик революция күнү катары белгиленип келет. Буга чейин бул күнү кыргызстандыктар эс алса, быйыл президенттин жарлыгы менен бул дата календарда майрам катары калтырылып, бирок иш күнү деп жарыяланган. Апрель революциясынын 15 жылдыгына карата жерлерде 7 апрелде курман болгондор эскерилди. Президент Садыр Жапаров апрель инкылабы боюнча кайрылуу жасай элек. Ал эми Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Таласка барып, Борбордук стадиондун курулушуна мезгил кутучасын салды.